Бир калыптуу мейкиндиктердин абсолют операциясы менен толуктоо операцияларынын орун алмаштыруу мыйзамы. Академик Алтай Бөрүбаевдин дал ушундай аталыштагы эмгегинде камтылган формула ага эл аралык сыйлык алып келди. Илимпоздун ичине Кытайда, Италияда жана Чехияда экспертиза жүргүзүлүп, бул жаңы ачылыш деген корутунду чыгарылган. Нобель сыйлыгынын лауреаты Петр Капица атындагы күмүш медали ыйгарылып отурат. Менин оюмда деле жок болчу. Бул жөнөтүү жөнүндө. Буга менин чет өлкөлүк коллегаларым, бул англис тилинде чыккандан кийин бардыгына мен жөнөттүм, ар кайсы өлкөлөргө. Анан ошол жактан кабар келди. Мына 4-чү глава, мынчанчы параграфында мына формулаларыңыз бул дүйнөлүк деңгээлдеги ачылыш. Ушуну официалдуу түрдө таанытпайсызбы? Документтер жөнөтөбүз. Анан биздин окумуштуулар кеңеши, менин кесиптештерим карашып, атып анан жөнөттү. Бул өзү эми фундаменталдык формула. Бул барып түздөн барып эле тиги айыл чарбасына биягана колдонулбайт. Жана Эйнштейндин, Ньютондун формулалары ушу кезге чейин фундаменталдык немеде колдонулуп, анан кийин физикалык жаңы ядролук, термоядролук энергияларды ачып атпайбы? Ошол сыяктуу бул ушу физикага колдонушу мүмкүн. Топология деген бул өзү мейкиндиктер жөнүндө, пределдер жөнүндөгү илим. Бул белгилүү илимпоздун эл аралык деңгээлдеги ийгиликтеринин алгачкысы эмес. Буга чейин жылдыздардын бирине окумуштуунун атынан Алтай ысымы ыйгарылган. Британиядагы айтылуу Оксфорд университети түзгөн алдыңкы окумуштуулардын реестринде Алтай Бөрүбаевдин да аты жазылган. Учурда Улуттук илимдер академиясынын математика институтун жетектеп жатат. Алтай Асылканович Бөрүбаев негизинен биздин азыркы күндө Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги чоң геометрия жана топология багытындагы чоң мектепти түптөгөн илимпоз болуп эсептелинет. Агай тарабынан абдан чоң илимий жетишкендиктер жаралып жатат. Биздин Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттеринен бирден илимдин докторун даярдап берди. Бул дагы өтө чоң жетишкендик. Андан сырткары 14 мамлекеттен турган түрк дүйнөсүнүн математиктеринин коомун негиз түптөгөн, анын президенти болгон, азыркы күндө ардактуу президенти. Жетекчи катары абдан уникалдуу, ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнө жараша тапшырма берет. Бул деген иштин өндүрүмдүүлүгүн өтө жогорулатат, бардыгына өзүнүн талаптарына ылайык иш алып барат. Ал 50 жылдан бери билим берүү жана илим тармагында иш алып барып келатат. 2 жогорку окуу жайында ректор, аттестациялык комиссиянын жетекчиси кызматтарын аркалаган. Жогорку кеңештин депутаттыгына 2 рет шайланып, эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон. Илимди да кошо алып жүргөн. Он признан в мире одной из основных. Алтай Бөрүбаев математиканын топология багытындагы эң ийгиликтүү окумуштуулардын бири. Ал эң алгачкылардан болуп, топология боюнча кандидаттык жана докторлук диссертация жактаган ишмер. Азырда илимге көп эмгегин сиңирип жатат. Анын кадыр баркы менен институт көп маселелерди чече алды. Эл аралык деңгээлдеги ири илимий конференцияларды өткөрдүк. Алтай Бөрүбаев 2 уул, 1 кыздын атасы. Анын балдары да илимди тандап, алыскы өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатышат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.